жан алкынга келгенде гаргара болуп калган эмес, балким акыл эси жайында толку бою тике турган кезинде Аллах Таалага жалбарып, жалынып, кылган күнөөлөрүн мойнуна алып, тооба кылып калганга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиси ваканаатул калб. Өлүмдү көп эстеген инсандын Аллах Таала жүрөгүнө тынчтык, канаат, бейпилдик берип коет. Ал инсандын жүрөгүнө дүйнөдөгү болуп аткан тартыштык, жетишпестик, проблемалар анын жүрөгүнүн тынчын алып козгой албайт экен да. Не үчүн? Анткени ал киши бул дүйнөнүн көйгөйлөрү бүтпөстүгүн билет. Бул дүйнөнүн ташбиши убактылуу, бирисин бүтөсөң экинчиси чыга келет. Ошондуктан бул дүйнөнүн көйгөйлөрүнө жүрөктөн берилип, жүрөктөн кыжалат болуп, ден соолукта кетирбейт деп экен. Аллах Таала ал кишинин жүрөгүнө тынчтыкты, бейпилдикти орнотуп коет экен да. Ошондуктан туугандар, биз ар кимибиз өзүбүзгө сурайлы да. Кокус эгин талабыбызда, мал келибизге, ишканабызда бир түшүнбөстүк бир нерсе болуп калган болсо, же биз үчүн зыян болуп турган бир көйгөй болуп калчу болсо, кээ бир инсандардын уйкусу качып кетет да. Кээ бир инсандар уйкусун качып кетет. Кээ бир инсандардын аппетити булуп тамак жебей коет да. Не үчүн? Анткени ал дүйнөгө жүрөктөн берилип кеткендиктен да. Жүрөктөн берилгендиктен дүйнөнүн кыжалатчылыгы жүрөктү тынчтандырбай койгондуктан уктай албай калышы мүмкүн, тамак өтпөй калышы мүмкүн. Эч ким менен сүйлөшпөстөн өз жалгыз сыгылышы мүмкүн. Ошон үчүн туугандар экен, сиз менен биз ошондой бир арзубаган бул дүйнөнүн проблемалары үчүн жүрөктөн кыжалат болуп, уйкудан калып, жүрөктөн кыжалат болуп, аппетитти жогото турган деңгээлде дүйнөгө берилип кетпестен, көбүрөөк Аллахты эстеп, өлүмдү эстеп турганыбыз биз үчүн экен жакшы болот экен. Үчүнчүсү ва нашататул ибада. Үчүнчү белгиси, Аллах Тааланы ким Аллахты жана өлүмдү көп эстей турган болсо, Аллах Таала ал кишиге ибадаттын рахатын берип коет экен да. Ибадаттын рахатын берип коет экен.